декламация айткандай шау айтып таштайт да. Анын ичиде ала турганы бар 3-4 орточо ала турганы бар. Анан мага окшоп түшүнүшү кыйындар бар да, жай айтканды түшүнө турган. Ошого теоретиктер түшүндүргөндө ошо 3 түрдүү кабыл алууну эске алып, орточосуну темпти, ана мен азыр сүйлөп аткандай токтоп, салмак менен түшүндүңөрбү деп туруп өтсө жакшы болот. Ичиге кириш энди колдонабыз. Түнкү саат 12 ортого даярдык. 3 март 2023 жыл. Сенер окудум, түшүндүм, эжекейден көрдүм дегенде силер мына гана аласыңар. Түшүнүңөрбү? А проницат дегени ол мынанын ичиге баягы мен 5 тепкич менен ичиге монда түшүш керек. Түшүнүңөрбү? Аны ошондо анан кийин өздөштүрүү болот. Бизде мындай керек болду. Эмне үчүн мына мен деле дүйнөлүк тажрыйбаны үйрөндүм. Ошо жанагы Финляндия, Прибалтика республикалары, Москва, Астананы көрдүм. Ташкент, урматтуулар, кайсыл жерде көзөмөл контрол өтө күч болсо, кайсыл жерде түпкүрдөн чыккан катардагы мугалим, катардагы директорлордун чыгармачыл инноваторлордун демилгеси колдоого албаса, ал жерде өнүгүү болбойт да. Ошол үчүн мен чакырып кетет элем. Ушундай бир бизде азыр бир мынандай жакшы дагын, минус дагын бар. Эмне болсо биз чет өлкөнүн гана мисалын келтирип атабыз. Финляндия мындай экен, Швейцария мындай экен, Америка. Албетте дүйнөлүк тажрыйбаны мен деле көрүп келдим. Бирок урматтуулар, кыргыздар, биз кыргыздардын дагы национальный гордость болуш керек да. Мен айтар элем, bir dünölük metodikаны айтканда параллельно bir кыргыздан чыккан методиканы коелу параллельно. Bir dünölük педагогту койгондо bir кыргыздан чыккан улуу педагогторубузду коелу. Антпесек биздин балдарда, биздин элде комплекс неполноценности деген бар. Бардык нерсе, кыйын нерселер чет өлкөдө болот дагы. Биз бар болгон ошолордон үйрөнөбүз, жардам алабыз деген. Ушуга маани берсеңиздер деп айтып кетемин. Эми жанагы мыйзамды мүмкүн жана альтернативалуу министерстводагы түзүп атат. Аларда деле мүмкүн положительный жактарын алып туруп, бирок мынау азыр депутаттар демилдеген, жамааттык мына сектор демилгеленген немеде мыйзам долбооруда өтө көп инновациялык элдин мүдөөсүн чагылдырган жерлери бар. Ушул экөөнү компромисс менен синтездеп туруп эгерде кошуп алып чыкса, жана Гүлнара өтө сонун айтты. Бир топ сунуштарды бердик, ал эми ошолордун кабыл алынышы бираз көйгөй болуп калды деп. Эгер ушул экөө бирикип туруп иштелсе, биздин назарыбызда жакшы болот. Акырында мен мына балдар бакчасы 80% балдар бакчасыга камтылбаган балдар экен, 70-80%. Бул уже запрограммированные неудачники. Сиздер билесиздер, Макару Ибусанын 3 жаштан кийин кеч деген, ошол жашта таалым тарбияны алып, өнүгүүнү албаган балдар эртеге. Ошол үчүн мен муну констатация кылбастан айтайын. Балдар бакчаларыны упрощенный вариант менен лицензия өтө жакшы азырмын, жер берет деп, кредит берет деп колдоп туруп, балдар бакчаларын ачууга тезинен, чукулунан колдоо берели. Азырынча мыйзамга дагы мынауну мен сунуштайт элем, жана айтылгандарга кошумча. Мыйзамда бул ата-эне алгачкы жана түбөлүктүү педагог. Ата-эне жалаң гана спонсор болуш, мектеп ремонтуга катышыш эмес, балдарга билим берүүнүн тең ата партнер болуп, ошолорго кызыктырып, үй бүлөдөн жардам бериш. Ал үчүн ата-энелерге педагогикалык билим берүү керек. Өзү чындыгында педагогикалык билим бул педагогтор үчүн эмес. Педагогика — это наука для всей общества. Бардыгы коом муну окуй турган. Ошол үчүн биз педагогикалык маданиятта ата-энелерге киргизсек, биз күткөн билим сапаты ошондо жакшы болот. Канчалык мектеп, вуз жакшы болбосун, эгерде ата-энелер билим берүү жараянына педагогикалык маданият менен катыша албаса болбойт. Ошол үчүн биз мына 25 жыл эксперимент жүргүздүк.
Энелердин мектеби деген, материнская школа. Долгая дорога в дюнах дегенде акыркы жылдары гана министерство буйрук чыгарып энелер мектебиге көңүл бура баштады. Ошого мен айтам, эгерде ушул 20 жыл илгери колдоого алынганда биз ата энелерди үй бүлөнү билим берүү сферасына толук кандуу, толук кубаттуу тартып алган болгонубузда билимибиз сапат жакшы. Мына ата энелер үчүн байкасаңыздар, энелер мектебинин программасы балдар бакчасынан баштап 11 класска чейин. Ар бир класстыкы. Бул жерде ошолордун окуу колдонмо китеби. Биз 25 жыл окуттук. Кыскача айтып коеюн, эмне натыйжа берди? Биз чек арада 1200 километр алыстабыз. Внимание, Кыргызстан боюнча ОРТ средний балл, сиз билесиз, 24, бүтүн 15. Биздин айылда ал жерде секом жок, нова жок, образовательный центр жок. Биздин мына ушул эне мектеби дагы бир эме бар, дагы бир методика менен биздин орточо балыбыз 173 болуп атат. Балдарыбыз 200% бюджетке өтүп атат. 200% десе таң калып атсаңыздар керек. 2 талон ташашка мүмкүнчүлүк берет экен, экөөнө тең өтүп кетип атат. Бүгүнкү күндө эң окууга кыйын болгон медакадемияда биздин 250 окуучу окуган мектебибизден 80 бала бюджетте окуп атат. Мына Кыргызстанга канчалык. Азыр менин жанымда келген Зарина кече ошол мектепке, мына медакадемияга кирген 80 балабыздын 1 жылдык контрагы, эгер алар контрактка өткөндө канча төлөйт дегенде, 1 жылдык контрагы средний 30-40-50 миң болсо эгер эсептеп чыкканда 29 миллион сом мына ушу бюджетке өткөндүгү үчүн. Эми вопрос, суроо келип чыгат. Эмне үчүн ушул демилге bir koldoğu, Жогорку Кеңеш, министерство, башка тиешелүү органдардан кабыл алсак, кайра ысык көлдө семинар өтөт. Америкадан келип туруп өтөт экен, Россиядан келип туруп өтөт экен. Эмне үчүн Кыргызстандан келген, өзүбүздөн чыккан мынандай жакшы тажрыйбанын авторлорун мына ушундай бир семинарлар өткөрүп туруп тажрыйба чыгарууга биз колубуз бошобойт. Экинчи бир нерсе, сөзүмдү кыскартам. Экинчи бири, урматтуулар, экинчи бир сабакты киргиздик. Мектепте нагрузка өтө көп. Анан окуу китептерини дагы ол жөнөкөйлөтүп жазбаса, аны балдар түшүнүш өтө кыйын, анын көлөмү. Ошол үчүн ал жерде негизини бөлүп окуу китептерге көңүл буруу керек. Биз эмне кылдык, кандай кылдык? Жаңы бир сабакты киргиздик. Бул сабактын аты акыл эмгегинин маданияты. Культура умственно отуруда. Бул китебиз мына азыр орус тилиге которулду мына, түрк тилиге түрктөр которуп, түрктөрдөн чыкты биздин китебиз. Эң сүйүнүчтүүсү менимче азыр англис тилиге которулуп Лондондон чыкты. Кыргыздын бир агайларынын айылдагы мектеби 4 тилге которулуп отурса, биз тынымсыз чет өлкөнүн методикасыны алабыз. Урматтуулар, Кыргыз ойгонолу, өзүбүз дагы баалап колдоону үйрөнөлү дейм. Эң акырда, урматтуулар, мен сиздерди чакырып кетет эле мынау маселелерге. Мугалимдердин сапатыны дагы жакшыртыш керек. Эч качан билим сапаты, педагогикалык окуу жайларга мына азыр кредит башкасы берип атат. Жанагы эме бардык бюджеттик орундар, ал эми бүтүп бараткан мугалимдердин абалы өтө ойлонтурат. Ошол үчүн педагогикалык кесиптин сапаттар. Жана жакшы мугалимдер азыр англис тили, IT технология, компьютер, инновациялык технология, мына математика, мына предметтер бизде дефицит жок мугалим. Аны эмне кылыш керек? Бир кезде жакшы иш башталды эле. Депозит молодого учителя деген. Урматтуулар, ошону бир жанарака, сиз билим берүүгө күйгөн Венера, ушуну бир кайрадан карап туруп, Абдубакан Нурбаев, бир колго алып берсеңиздер, эң күчтүү мугалимдер. Акыркысы дагы бир волонтеры деген бар. Россиядан келген орус тилде окутуучу, англис тилде окутуучу. Ошол волонтерлор эмне үчүн Баткенге барбайт? Эмне үчүн Лейлекке барбайт? Биз чакырат элек, ошол жерлерге дагы бизге ошолорду жөнөтсөңүздөр. Эң акырында, сөзүмдүн акырында, урматтуулар, Гүлнара, шул билим берүүгө жан күйдүрүп, ушунча бир Жанар Акаевтар менен, Венералар менен, Абдубакан Нурбаев, Чыңгыз, ушу
Демилгени көтөргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык айтамын. Сиздер даярдаган, жарандык коом даярдаган билим берүү мыйзамы ар тараптуу үйрөнүп, колдоого татыктуу экенини биз таанышып, үйрөнүп чыктык. Сиздерге ийгилик каалайм мына иште. Рахмат, барабар.